650 aldым азыр. Бир мешок. 10 сом, 12 сом, 15 сом болуп калат ошо. Чоңдорун алып баратат, 19 сомдон түшүрүп берип атат. Кымбат да. Кымбатпы? Баткенге башка жактан дагы көмүр келе? Жок, Баткенден башка жактан көмүр келбейт. Бизде өзүбүздө бир жерде Сүлүктүдөн. Азыркыга чейин Кыргыз көмүр ишканасы Урмизандан бир бүдүр да көмүр казып келелек. Эмне мынча кымбат деше? Эми билбейм, мен түкөс. Осто сүөтө чутат. Буттур плитада туракта жаш бала бар. Көмүр керек да бар. Өзүнөн чыкса да кымбат дейт. Биз билбейбиз да. Амансыздарбы көрөрмандар, биз Баткенге келдик. Баткенде кыштын кыраан суугунда көмүр көйгөйү, көмүрдүн кымбаттыгы карапайым элдин кокосуна жетиптир. Эң арзан көмүрдүн 1 килограммы 10 сом экен. Андан ары 19 сомго чейин жетет деп жатышат. Азыр ушул кыштын суугунда көмүрдүн кымбаттыгы, анын кымбатташы эмнеден улам жаралууда? Ушул маселени сурап, карапайым элдин көйгөйүн үнүн угуп, көмүр саткандардан ушул маселе тууралуу сурап, билип көргөнгө аракет кылабыз. Ноул канча? Бул 375 сом. 375. Булчу? Бул 400 сом. 420, 400 сомдон беребиз. Бул орешка элгенге. Бул БК 650 сом. Бул навайчылардыкы дагы эмеге. Элген келет. А мынау промой шахта келет, бул 460тан, 450тен берип алабыз. Баары 40 килограммда. Бул 10 сом, 12 сом, 15 сом болуп калат ошондо. Килес. Көмүр сапатына карап кете берет экен да. Сапатына карап кете берет. Булар себеби жакшы көмүрлөр. Кара көмүр, сүлүктүн кара көмүрү деп алынат да булар. Алып аткан элдер эмне дейт? Ой, кымбат экен го деп айтышабы? Кымбат дейт бизде. Өзүнөн чыкса да кымбат дейт. Биз билбейбиз да. Булар өмүрү менен ойношуп кирип казып чыгат да. Ол шахтада иштеп келгендер үн чыкпай алып кетет. Даяр пулуң алганга жетпейт деп. Даяр пулуң алганга. Колдо казып, аны алып чыгышат да. Кара кече меники окшоп открытый болсо, булар ham арзандайт. Работасы азайт да. Кымбатты негизи колдо казган үчүн ошо кымбат болот. Эл бою кол эмгек кымбат болот да. Көмүрдүн баасы кандай болуп атат сиз үчүн? Мен үчүнбү? Бизге канчалык арзан болсо ушунча жакшы да. Эми 400 бир аз кымбатыраак, 400 сомдон алдыңызбы азыр мешогун? 10 сомдон айланат экен да. Ата башында 12,5 сомдон алып атканбыз. Азыр 10 сомдон болсун. Аз бул бир аз арзандап калган. Арзандатса жакшы белесиз. Жакшы болот эле. Ато өз үйгө эме алып баратат, быкалардын чоңдорун алып баратат, 19 сомдон түшүрүп берип атат. Чоңдорунчу. Килограмм 19 сом. Ооба, килограммдан 19 сом. Бирок жакканга жакшы экен. Узак күйөт экен. Кыргызстан боюнча бир эле Баткенде ушундай кымбат болуш керек көмүр мынчалык баадагы. Салыштырмалуу ооба, бизде кымбат экен. Ош жалааттарга барсаң, бизге караганда арзаныраак экен. Баткенге башка жактан дагы көмүр келе? Жок, Баткенден башка жактан көмүр келбейт. Бизде өзүбүздө бир жерде Сүлүктүдөн. Бизде ошол. Жакшы. Сиз көмүр алып кетасыз. Бир аз суроо берип алсак болобу? Баасы боюнча. Көмүрдүн баасы силерге кандай болуп атат? Бир мешок 650, 450 дейт. Айла жок да эмне кылабыз башка? Арзан болсо жакшы го. Тура. Арзан болсо жакшы. Кымбат болуп атат. Айла жок алабыз да. Бул мурунтан эле ошондойбу көмүр сиздерде? Быйыл кымбаттады. Жок, мурун кичине арзаныраак эле. Мурда килограмм 13-14 барып калат эле, 15ке чейин чыгат эле максимум. Азыр 17-18ге да чыгып кетет да. Ошондой болот да. Сиз үйүңүзгө бир жылда канча көмүр жагасыз? 1-2 тонна жагабыз да. Ушинтип мешоктоп ташып кетесизби же оптом алып аласызбы? Жок, оптом алып коебуз эми. Мындай көмүрдү аралаштырабыз эми, майдасы менен иригин аралаштырып чыгарабыз. Азыр канчага алдыңыз? 650 алдым азыр. Бир мешок. Ушунча кымбат. Бул көмүрдүн эмне ушунча таптуу болобу? Эмнеси менен кымбат? Таптуу болот да, бул жакшы болот. Кечинде салып койсоң, эртең менен үй жылуу болот. Ошого аралаштырып чыгат экенсиз да? Ооба. Элдер эми чөнтөгү көтөргөн, ала чөнтөгү көтөрбөгөн эми насыбинче алат да эми. Эмне мынча кымбат деше? Эми билбейм, мен
Төгөз доставка кылып берет, мен сатам ошол. Күнүнө болжол менен канча сатасыз? Күнүнө болжол менен бир 100 кап, 150 кап. Күн суугураак болсо 100 кап кетет да. Андан да погодада уже вряд ли да 50 кап даже өтпөй калат да. Күндүн суук болушун карап отурат экенсиздер. Эми погодага карап иш кыла беребиз. Анда жагы. Канчадан бери сатасыз? Мен 1 айдан бери сатып атам. Мурунку жылдары сатчу белеңиз? Мурунку жылдары бу жерде сатпайт элем, айылда КамАЗ менен сатчу едим да. Алып келетем, 20 тонна алып келем, базарга алып чыкпай атам, мында ошо айылдарды заказ менен сатып. Баягы шахталарда баягы жеке өзүнчө казгандар токтотуп, анда лицензиясы бар компанияларга берди деген сөздөр айтылбады беле? Жок, ондой нерсе мен кандай казылчак? Мурункудай эле? мурдагыдай эле. Мында кандай болсо ошондой эле. Мен өзүм мурда алып келип сатканмын. Прямо шахтын өзүнөн өзүм алып келет элем. Документациясы эле бираз эме кылат. Анан алып келет элек да, КамАЗ менен алып келет элек. Балар канчадан? 420 сом, 400 сом. 400 сом. Каяктан алып келесиздер? Сүлүктүмөн келет да. Баарына Баткен бар. Баткенде сүлүктүм менен камыз кылабыз Баткенде. Башка жактан келбейт. Жок, бүт өзүнүн чыккан өндүрүштөрдү өзү иштетебиз. Ел каалоосуна карап сата беребиз энди. Жакшы, рахмат. Аксакалдар жакка барып көрүш. Көмүрлөр экен да, жалаң ирик көмүрбү? Assalamu алейкум. Кандайсыздар? Көмүр кандай болуп атат? Көмір сенасы 400 сом болду. 400 сом. Эң арзан 400. Ең арзан 400 сом. Андан ары канчага чейин барат? Ең жакшысы анан баягылар азыр маналар 450 сом болду. Баарлашып коет. Баары сүлүктүдөн келет. Ана катырмын сага. Анан нарыгылар 400 сом болду. Өзү негизи ошол да 400 сом. Элге баягындай. Азыр арзандады. Арзандаган ушул. Арзандаган ушул. Өткөндөрдө ең кымбаты 420га чейин сатып аттык да, орешкаларды. Азыр арзандап 20 сом арзандап калды. Анан уяк арзандаса биз ham арзандатып беребиз. Мындан биягы энди жаңы жылдан кийин көмүр ham арзандайт. Азыр адамдар уже заготовка кылып неме кылып алдылар. Азыр бардык маналарды тапкандар. Көмүр Кудайга шүгүр азыр кеңири бардык. Эч кимде неме жок. Элдер аны да неме кылып канааттандырып эле жакшы экен деп алып кетти. Кымбат дебейби? Жок, кымбат дебей эле жакшы эле. Сүлүктүдөн алып өзүңүздөр алып келесиздерби? Өзүбүз ошо промой өзүбүз алып келебиз ошол жактан. Дагы деле колдоо казышат да ал жакта, э? Колдо чыгат ошол да. Өзү эмеден эме болот экен, түшпөйт экен бул сүлүктүн көмүрү. Былтыркы эле сен былтыр эле ошо 400 сом, 380 сомдон саткан элек. Быйыл эле эң арзаны ошо 360 сом, 380 сомдон саттык. Өткөндөрдө баягы заготовкада. Азыр эле кымбаты 420га чейин сатып атабыз. Энди ол редко эле келет ондойлорчу. Жакшылары. Азыр 400 сом. Калориялары канча? Калориясы эң жакшы көмүр ушулар да энди сүлүктүн. Жакшы. Эл мындай эме кылган жок. Элге карап туруп эле сатып атабыз. Жакшы. 380 сомдуктары ham бар, олар энди майдараак, аны эл жакпайт да. Кыргызстан боюнча бул эң кымбат көмүр Баткенде экен да. Бул ошол колдо казылган үчүн, башка жактан ачык кендер жок болгон үчүн ушундай кымбат да. Жок, бул энди Кыргызстан боюнча эң жакшы көмүрчү сүлүктүнүкү да. Бардыгы баягы эл ham билет. Анан бунукучу калориясычы таңатыкча мына немелери жакшы да, көп турат. Анан нарыгы мына немелер энди тез күйөт окшойт дагы, арзан да буларчы. Булар бир салып койсоңуз таңатык чейин турат. Көбүрөөк турат да, ошого арзан неме кымбат болот. Азыр бу жерде 3 та ишкербиз. Аксакалыбыз мана шу киши. Шу кишини ham сүйлөтүлөт. Ал качып атат. Качып атат. Бул азыр анетте дагы бир та ишкер бар. Ол онунан көрүп неме кылгыла. Барында ушундай. Ценаларын билгиле деп калабыз. Жакшы. 400 сом. 400. Каттасы уже Жок, орешкада. Бунча баа сизге кандай? кымбат да. Кымбатпы? Алмаң 15 сом болду, көмүр кымбат да. Бир мешок көмүрдү алып барсаңыз канча жагасыз? Бизге бир аптага түтпөйт. Бир мешок бир аптагабы? Же башкага аралаштырып жагасызбы? Отун аралашып жагабыз. Бу түшөт деди, түшпөдү го көмүрдүн. Басыбы? Телевизордо сүйлөп атат эле. Башка бул сүлүктүнүкү эле болот кымбат экен. Башка
Биякта Урмизан деген кендер ачылды, ошактан дагы көмүр түшөт деп айтып атпадыбы эле? Ал жөнүндө уктуңуз беле? Укпадым да. Арзандайт деген уккан эмес. Арзандайлы. Арзандайт, кайтып көтөрүлүп атат. Канча алып кетейин деп келдиңиз? Эми пулум жетишинче аламын да 10 кап алышым керек ошол. Тонналап албайсызбы? Тоннага эми каражат керек да, оякта пул керек. Ошол. Тонналап түшүргөндөр канчадан түшүрүп атат? Билбедим аны. Түштү атат, бөлөк көмүр балатат да. Ол тез эле күйүп атат, жалтырак көмүр экен да. Мынаяктан сүлүктүн аралашып жакпаса. Канча тонна көмүр кетет сизге? Билбейм, каптап алып атабыз, эми 1-2 тонна кетет, 3 тонна кетет. Сизге бир канча сомго чейин арзандатып берсе жакшы эле. Билбесем, бизге канча арзан болсо жакшы да ошо. 300 болуп тургандай жакшы болот. 40 килограмм 300 э? Көп айылдыктар сиздин кошуналарыңыздын баары эле ойлонушабы кыш келгенде ушу көмүрдү кантип камдайт экенбиз деп. Баары эле ойлошот эми. Баары балалуу. Онсуз свет өчүп атат. Буттур плитада туракта жаш бала бар. Көмүр керек да баары. Свет да көп өчүп атабы? Свет көп өчөт, күндөлүк өчүп атат бизде. Авария дейт, ар бала дейт. Каерде жашайсыз? Кыштутта жашайм. Кыштут? Өйдө жакта тура албайсызбы, э? Таранын бери арагыда. Таранын бери арагы. Арыздан тынбай күнүгө канча жолу өчөт? Канча сааттан өчөт? Күнүгө 1 сааттан өчүп атат, бир күн эконом кылабыз деп. Анан ким билет эми? Андан кийин дагы көбүрөөк өчө баштады. Кеч да коюшкан. Авария болду атат. Ошол. Эсиңиздерде болсо керек. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы быйыл 31 августта Баткендеги Урмизан 3 көмүр кенинин ачылышын өткөрүп, кызыл лента кесишкен. Анда мекеме кыш мезгилинде элди сапаттуу, арзан көмүр менен камсыздап, экспортко чыгарууну да убадалаган. Бирок өзүңүздөр көргөндөй, азыркыга чейин Кыргыз көмүр ишканасы Урмизандан бир бүдүр да көмүр казып келе элек. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасынын негизинде Баткен облусунун аймагында калкты жана мамлекеттик ишканаларды сапаттуу, арзан көмүр менен камсыздоо максатында эртеңки 31 августтун эгемендүүлүк күнүнө караштуу жана Кара Кыргыз автономия облусунун 100 жылдык майрамесине байланыштуу бүгүн 30 августта Урмизан 3 деген көмүр кени ачылып жатат. Кыргызстан боюнча клинкер чыгаруучу завод, жана завод жана ишканалар ачылды.